Республикасынын эл артисти Алтынай Нарбаева жана Ишен Назаровдун аткаруусундагы «Музыка экөөбүздү жолуктурсун» аттуу ыр аз убакыттын ичинде өзүнүн угармандарын таап алды. Бул ырдын сөзү жана обону жаш талант Нуржигит Молдояровдуку. Нуржигит учурда Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын фортепиано жана теория факультетинин композиция бөлүмүндө 4-курста окуйт. Бул ыр автордун 18 жашында эң алгачкы жана ийгиликтүү чыккан обондорунун бири болуп калды. Мен сөзүн 2017-жылдары жазып калгам. Ал жүрдү кийинчерээк ойлонуп мен Канке Эралиева эжеден 10 жастырып ырдасам деп мындай ой келип калчу. Бирок чыгынбай жүрө бердим. Чыгынбай жүрө берип, окуумду улантып эле окуп жүрө бердим. Анан кийинчерээк өзүм кокусунан 10 чыгарып алдым да бул ырга. Жатаканада эле жаткам. Анан түш эле убак болчу. Мисалы кошуна балдар деле ызычуу болуп аткан, нары жакта бир нерсе ойноп, талкуулашып элечи. Анан мен өз керебетимде отуруп эле диктофонду күйгүзүп ушул сөздөрүмө обон чыгарганга аракет кылып көрдүм да. Анан чыгып кетип атпайбы. Анан кийин мен аны досторума угустум, агайларыма угустум. Анан бардыгына жагып мындай сөздөр да болду да, алдып атасың, ушуну кантип сен чыгармак элең деп ишенбестиктер болду. Жаралган жаңы чыгармасына толкунданып сүйүнгөн жаш автор ырын дасыккан мыкты аткаруучулар ырдап чыкса деген ниетте Алтынай Нарбаевага сунуштаган. Ошол кезде өзүм ырдап чыкканда бул ыр мындай жакшы деңгээлде чыкпай калышы мүмкүн болчу да. Алтынай Нарбаеванын номерин алып, ырымды жөнөттүм WhatsApp'тан, жөнөтөрүм менен эле укканда эле жактырып калып, бул ырыңды мен ырдап чыгайын анда. Абдан сонун экен деп. Анан Ишен Назаров деген байке экөө дуэт кылып чыгарып, клип тартып, элге ошолордун аткаруусу менен тарады. Музыка экөөбүздү жолуктурсун. Баш байге Молдояров Нуржигит. Өткөн жылы обончу композиторлордун сынагында лирикалык ырлар номинациясы боюнча Нуржигит Молдояров «Музыка экөөбүздү жолуктурсун» ыры менен баш байгени жеңип алган. Бул мен үчүн абдан чоң стимул болду. Мындай кубаныч да, себеби жараткан эмгегиң мындай бааланып атса, мындай таймашта алдыга чыгып атса дегендейчи. Бул абдан сүйүндүрүп, анан алдыга дагы жазганга бул мотивация берет экен да. Жаш обончунун бул ыры мыкты обончу композиторлордун да бийик баасына арзып келет. Кайрыктар аябагандай жүрөккө жакын, бир өзүнчө ойго сала турган кайрыктар да. Азыр жаш обончулар да негизи ар кайсы жакта эле калдаңдап жүрөт да, оюн айта албайт да. Бул обондо ар бир сабы өзүнчө бир ойду билдирип турат. Өзүнүн кульминациясы бар, бардык жагы төп келишкен. Ошон үчүн биринчи башкы сыйлыкты алды. Негизи композитор дегенде мен түшүнүгүм жок болчу. Мектепте окуп жүргөндө ал эмне кылат депчи. Анан агайлар кеңеш берип калды да. Сен деген жакшы композитор чыкчудай. Мен да композитор деген эмне экен деп изилдеп баштап, өзүм да чыгарма жазгым келип, анан ойлонуп тапшырып калгам. Жок, могу жерге чейин калтырып, анан ушундоону кайра бияка кылдырып, дагы трелди улантсаң. Нуржигитке билим берген устаттарынын бири маданияттын мыкты кызматкери, белгилүү композитор Таалай Дооронов. Агайы үчүн да студентинин окуудагы жетишкендиктери, ийгиликтери жөнүндө айтуу кубаныч болуп турат. Көбүнчө мен өзүм аспапка жакынмын, аспаптык музыкага көбүрөөк тартып, ошол жакта көп иштеп жүрдүк. Анан кээде мен мага келип калат, агай мен момундай ыр жаздым депчи. Анан уксам эле абдан сонун да. Анан айтам, сен ушу ыр жанрына көбүрөөк, вокалдык жанрга көбүрөөк көңүл бөлүшүң керек экен деп калам. Бирок ошону менен бирге Нуржигиттин аспаптык музыкада да чоң ийгиликтерге жетип атат. Композитор деген бул чоң чыгармаларды жаза билген, ыр десең ыр жазат, оркестрга десең оркестрга, опера, балет баарын жаза билген адам болуш керек. Анан артында чоң чыгармалар болуш керек. Анан сөзсүз түрдө билимдүү болуш керек, сөзсүз түрдө чоң чыгармаларга кадам таштап атам.
Керемет Сабыржанова, Мырзабек Мамбетов, Нурзат Бектурсун кызы, Замана студиясы.